Дипломаттык паспортторду бул кызматтык командировкага гана колдонуш керек. Бул атайын айтылат, ошону берип коюнчу да. Дип паспортту Аскарбек Шадиев командировкага эмес, качып кетүү үчүн колдонду. Баткенден сай кечип Тажикстанга өтүп, Москвага учса, андан ары Американын Нью-Йорк шаарына кете берди. Дипломатиялык паспорту бар болгон үчүн виза аштыруудан кутулган. Дипломатиялык паспорт өлкөдө жалпы жолунан миңдей адамда бар. Бирок кимисине мыйзамдуу берилгени боюнча так түшүндүрмөлөр жок. Чиновниктердин жакын туугандарынан тарта белгилүү алып баруучуларда бул паспортту колдонгону боюнча 2014-жылыда чыр чыккан. Деге бул паспорт кимдерге берилет? Дипломаттык паспорттор депутаттардын бардыгында бар. Министрлерде жана ушул президенттик аппаратта бир определен кишилерде болот да. Паспорт ызычуусу 2010-жылыда көтөрүлгөн. Канкор саналган Кадыржан Батыровду качырыш үчүн дип паспорт жасалган деген маалыматтар бар. Анда Эдил Байсалов убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаеванын аппаратын жетектеп турганда Батыровго дипломатиялык паспорт даярдоо тууралуу Тышкы иштер министрлигине кат жолдогон. Туура, мен Кадыржан Батыров үчүн кайрылгам. Анткени мыйзам боюнча кайрылдыбы? Жок деди. Мага Тышкы иштер министрлиги жок деген жооп берди. Мен жок деп жооп кайтарып бергем. Батыровга паспорт жасагандардын окуясы толук аяктабай, ким күнөөлүү экени ачык бойдон калып келет. Дип паспорттун маселеси болсо быйыл кайрадан жанданды. Мурдагы социалдык өнүгүү министри Талайгүл Исакунова, орун басарлары Мамытова, Каденова жана Жылдыз Полотовалар паспортту туура эмес колдонгондугу аныкталган. Буларга кызматтан кетти. Мыйзам боюнча кылмышка деле тартылбайт. Моралдык этикалык жоопкерчилиги бар алар. Моралдык этикалык. Өзүңүн жеке сапарың болсо, турист болсоң, анан дипломаттык паспорт кызматтык үчүн да аны эмне колдоносуң? Сенин жөнөкөй деле жарандык паспортуң болсо деп моралдык этикалык жоопкерчилиги бар. Эми кылмыш жоосуна эч кандай анын жоопкерчилиги жок. Дипломатиялык паспортту Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызматы 5 жылдык мөөнөткө берет. Анын ээси жумуштан кетирилген учурда 5 күндүн ичинде кайтарып алынат. Бул паспортто кыргыз чиновниктери качыш үчүн же эс алууга колдонуп калуу жагы кайрадан каралып чыгышы керек. Антпесе кылмыш иши ачылгандарды кайра бийлик өздөрү кармай албай камтама тартышат. Рамиз Каимов, Мирзат Сапаров, 7 канал.